Organ çangdı görgende enne kengin can çıgar. Atangdın görüne organ çangdı karasa. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан сиздердин назарыңыздарга башканы коюп Манастайт теле долбоорубуздун кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Жалпы журтубузга белгилүү болгондой, мына быйылкы жыл улуу биздин эпосубуз Манастын 1000 жылдыгын белгилегенибизден бери чейрек кылым өтүптүр, 25 жыл аралыкта. Ушул өткөн берүүлөрүбүздө бизге белгилүү саясатчы, белгилүү жазуучу, публицист Муса Сапаев агайды чакырганбыз. Мусаке ушул Манас эпосунун белгилөөнүн хронологиясын жазып жүргөн адам, ошо 40 общий тетрадка баягы жазып, ошонун ар бир эмесин изилдеп келет экен. Анан ушул Мусакенин ушул Манас эпосунун 1000 жылдыгын белгилегенибиздин 25 жылдыгына карата момундай Манас кырдаалы улуттук лидер идеясы деген китеби былтыр 19-жылы жарык көргөн. Ошондой эле менин дагы Айкөл Манас улуттук саясий лидерликтин туу чокусу деген китебим жарык көрдү эле. Анан ушул эмгектердин айланасында маегибизди уланталы. Мусаке өткөндө ушул Манас 1000дин белгилениши боюнча сөзүбүз кызуу жерине келгенде токтоп калдык элек. Анан бүгүн ошол сөзүбүздү улантсак, анда кеп сизде. Эми мына 3-чү маекте ошодо өткөрүп атабыз. Өткөндө баягы Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясы бүткүл дүйнөлүк масштабта Манас жылы деп жарыялап, Манаска байланыштуу иш-чаралар 1995-жылды Манас жылы деп. 1995-жылды жарыялап, 94-жылы жарыялаган июнь айында, 95-ти жарыялаган Генералдык Ассамблея Бириккен Улуттар Уюмунун бул өтө абройлуу, престиждүү кыргыз эли тарыхый сыймыктана турган чынында чечим болгондо, анан ошодон эми катары менен уланта берсек. Мен сөздү бир уникалдуу документтен баштагым келип отурат да. Себеби дегенде азыр Манас 1000 жылдыгы кандай өткөн десе, элибиз деле ал эмес билимдүү, аалым адамдар деле ошо таласта ат майрамдары болгон, ошо жерде салтанат болгон. Ала тоодо эт болгон, ала көргөн чык болгон деп ошону эле билет да. Ал эми бул иш жүзүндө кандай болгон? Мына менин колумда печет басылган, кол коюлган документ турат. Бая сөз бар да, факты сүйлөйт, так маалыматтар сүйлөйт деп. Тарыхты, тарыхый документтер аныктайт деп. Мына аралыктан ушул документке 26 жыл болуптур. Ошол документ мына Ош мамлекеттик обл администрациянын печети басылган документ. Ушунда Манас 1000ди майрамдоо кандай башталгандыгы абдан Ош областынын иш-чарасы болуп атат. Анан ошол бир областта кандай болгон, эми негизинен бардык эле областтарда ушундай иш-чаралар өткөн. Эми Ошто болгондон кийин Талас, Нарын дегенде, Чүй дегенде сөзсүз да. Мындай дейт: Ош облустук мамлекеттик администрациясынын башчысынын орун басары Жапаркул Актаевич Ташиев 27 февраль 1994 жылы өзү кол коюп печет басып бекитет бул документти. Бул документте Кыргызстан жазуучулар бирлигинин Ош областтык уюмунун Манас эпосунун 1000 жылдыгына карата түзгөн план программасы. Бул жердеги документтин, тарыхый документтин баалуулугу демек Манас 1000ге даярдык көрүү жана өткөрүүнү биз 94-жылы январда баштаганыбызды мына документальный далил деп турат да. Көрдүңүз? Анан
Эмне үчүн жазуучулар союзу болгон? Себеби дегенде жазуучулар табигый түрдө акындар, Манасты билген, адабиятты билген адам катары жерлерге барып жолугушуп өткөрөсүңөр. Анан ошо жерде конкурстар болсо жюринин башчысы болосуңар дейт. Анан мында кызыктуу эмелер бар да. Бул жерде мындай дейт. Жаңы табылган Кыдыралы жомокчунун дейт. Манастын Парыканага кала курдурганы, Парыкана деп Фергананы айтат да. Перикана. Кала курдурганы аттуу дейт. Ошол кол жазмасы табылды, китептин басып чыгарышыбыз керек дейт. Эми бул туура ошо Калмурат Рыскулов деген аксакал бул өзү Ош педин үстүндө мугалим болуп иштеген экен ошол жылдары. Анан ушул киши ошо Кадыралы Манасчынын баягы айткандары боюнча өзүнчө чогултуп жазып жүргөн экен. Кийин эле мындан бир 7-8 жыл мурда ошол Калмурат агайдын уулу китеп кылып атайын чыгарды. Миң жашар Манас, Миң жашар баяны деп китеп кылып чыгарды да. Эми чыкты. Бул мына бир 7-8 жыл мурун чыгып атат да. Эми бу дагы ошол Калмурат агайдын уулунун демилгеси менен ошонун каражаты менен чыгып атат да. Буга биздин бийликтин же болбосо өкмөттүн бир да тыйыны корогон жок. Ошону да айта кетишибиз керек да. Анан мындай дейт. Мектептерде, жогорку окуу жайларында, өндүрүш коллективдеринде, өнөр жайларда Манас темасына байланыштуу өз ара конкурстарды уюштуруу жана аларды ишке ашырууда атайын даярдалган адабий музыкалык сценарийди сунуш кылуу дейт. Сценарийди жазуучулар союзу эме кылуу. Анан эми бул жерде мына өтө чоң документ, бул бир нече барактан турат. Мындай кенен жазылган. Мында мындай дейт. Демек, кол өнөрчүлөрдүн конкурсун өткөзүү, тамак-аш, улуттук тамак-аштардын конкурсун өткөрүү, мектептерде Манастын ошонун кейипкерлеринин боюнча ыр чыгарма жазуу конкурсун өткөрүү, бала бакчадан баштап Манастын жана башкалардын сүрөтүн тартуу боюнча конкурс өткөрүү, карабайсызбы, спорттук конкурс өткөрүү, анан жанагы көчө майрамы деген болгон. Кечеге чейин келбеди. Азырда кээ бир райондордо бар. Мисалы Алай Чоң Алай районунда көчө майрамы деп. Ошо көчө майрамы ушу Манас миңди салтанаттоодон башталып уюштурулган экен. Мына могул ушунчалык чоң баягы масштабдуулукка менен башталгандыгынын тарыхый документи болуп атат да мына. Бул негизи баягы бул документти ошол убактан бери сактап жүргөн сизге дагы рахмат айтып коюшубуз керек. Себеби негизинен баягы областтык администрацияларда же болбосо мамлекеттик мекемелердеги баягы кагаздар, иш кагаздары, атайын официалдуу кагаздар, пландардын баардыгы тең архивке тапшырылат да. Анан ошол архивди муну бирин экин эле баягы изилдөөчүлөр барып көрбөсө, ал ошол боюнча архив 100 жылдап жата берет да. Аны табыш да кыйын. Анан табыш да кыйын болуп калат. Бирок сиз ошол кагазды өзүңүз жазуучу болгондон кийин балким ошол себептен сиздин колуңузга тийген болуш керек. Бирок бул ошо Манастын 1000 жылдыгын, Манас эпосунун 1000 жылдыгын белгилөөдө Ош областтык жазуучулары тарабынан конкреттүү иш-чаралардын өткөндүгүнүн далили десек болот да. Факты да печать басылган. Анан кийин арадан көп өтпөй 1993 жылдын 18 февралында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому чыгып, уюштуруу комитетинин башчылыгына премьер-министр Апас Жумагулов дайындалып, Манас миң мамлекеттик дирекциясынын генералдык директорлугуна Шаршеев Шарымбек дайындалган. Ал эми 1994 жылдын январь айынан көлөмдүү Манас дүбүртү гезити чыга баштайт. Анан ошол Манас дүбүртү гезитинин биринчи санында жанагы кечеги биз айтып өткөн интеллект 21 деген
Бул эми баягы адабиятчылар эмес, ар кандай техникалык, физика, химия, ушундай өнөр жай тармагындагы илимпоздор, билимдүү адамдар, анын арасында врачтар бар, ошолордун түзгөн ассоциациясы болгон Манас миңдин урматына. Ошолордун үндөсү жарыяланат да, ошол үндөдөн бир мындай кыскача окуп кетейин. Манас Дүүрүтүнүн гезитинин 1-номерунда чыккан. Миңдеген жылдардын ары каардуу, ары кыйраткыч калаймандарында кан кечип, нечен катаа замандарды найзадай көзөп өтүп, ушул кылымга жетип келүүбүздүн купуясыры Манас эпосунда камтылуу. Сан миң жылдык өкүттүү үшкүрүктөн, күйүттүү санаадан соң, жан дүйнөбүздүн түпкүрүндө тунуп калган, каныбыздагы жана генибизде камтылуу Манас духубуздун жана рухубуздун эргиткен энергиясына эми гана чыныгы кашка жол ачылып отурат. Манастык залкарлыгыбызга ылайык өлкөдө жалпы улуттук даңгазалуу аураны жаратып, ар бир кыргыз жалындаган курпаттагы ыйман адептик энергияга канууга жетишип, чарбалык, экономикалык, социалдык, экологиялык жана madani өсүп оожалууну камсыз кылабыз деген мындай жакшынакай баягы ниеттерди айтып өтүшөт да. Анан ошол эле 93-жылдын июнь айынан баш калаада Манастын айлы тарыхый этнографиялык комплексти куруу идеясы жаралып, комплекстин генералдык директору болуп Акын Токтосартов мырза дайындалат да. Анан ошо жанагы иш-чаралар боюнча баягы январь айында 94-жылы январда башталган Манас миңди белгилөө, тосуп алуу жараяндары боюнча ар кайсы мекемелерде же болбосо атайын мекемелерде бөлүмдөр, коомдук фонддор ачыла баштайт Манас эпосун изилдөө боюнча. Маалымат каражаттары такай даңазалап, Манас философиясы, Манас идеологиясы, Манас ааламы, Манас социологиясы деген темада докладдар жасалат илимпоздор тарабынан. Ошондой эле Манас энциклопедиясын түзүү иши кызуу башталат ошол жерден. Кыскасы Манас боюнча көптөгөн адабияттар, монографиялар, справочниктер даярдалып, басмадан чыгып, эл аралык мааниде баш болуп 3 илимий практикалык конференция, симпозиум, талкуулар өткөн экен ошол эмеде. Анан 1994-жылдын январынан Мурас ишкер долбоору ишке кире баштайт. Ооба. Мурас. Анан ошол конференцияларда окулган докладдардын бардыгы тең тизмектелип Ала Тоо журналына атайын сан болуп жарык көргөн да. Кыргыз руху бул Манас деген тема менен бул жерде кытайлык окумуштуулар өтө уникалдуу басылма. Баягы Манас изилдеген Кытай улутундагы окумуштуулардын Кытай жергесинде жашаган биздин тектеш кандаштарыбыз кыргыз окумуштууларынын макалалары жарыяланган, өзүбүздүн окумуштуулардын материалдары ушул журналга атайын жарыяланган эле да. Бул журналды бизде ошол мезгилде аябай кызуу талкуу болуп, баягы алып окуганбыз. Анан бул негизинен бул журналды дагы сактап койгонуңуз өзүбүздүн бул Манас миңди изилдөөдө чоң эмгек жаратканыңыздын бир күбөсү десек болот да. Бул өтө мындай баалуу журнал да. Мында мына Василий Радловдун Манас боюнча макаласы бар. Чокон Валихановдуку бар. Павел Берков, Евгений Поливанов, Александр Берништам, Павел Фалеев, Саул Абрамзон, Дёрдү Алмаши. Көрдүңүзбү кандай залкарлардын ошонон келип анан шапак ырысмени ийип өтүп кетет. Бул өтө уникалдуу ушундай китепче. Бул ар бир
адам кастарлап кармай турган. Анан ошол эле жанагы Мурас ишкер долбоору 95-жылдын аягында мынау Аскар Акаевдин Манастан мамлекеттүүлүккө карай деген китебини басмадан чыгарышканда, анан бул китеп өтө кызыктуу. Мен ошо китепти биринчи алып, баштан аяга окуп чыгып, анча маани берген эмес экен. Кийин баягы Аскар Акаевич кетпедиби Москвага эми болуп, бул жерден качып кетти. Анан ошо китепти окуп, кайрадан окудум да. Окуп өзүмчө эле жашым токтой эле ыйлап атам да. Себеби дегенде бул китепти Аскар Акаевич доклад түрүндө жазган эмес. Баягы акыл, насаат, нравалык, баягы баалуулуктар, кыргыз элинин көнөргөс баалуулуктары, анан кийинки китептеринде да ошондой. Жанагы мамлекетим элим манасым деген чоң китебинде ушундай сонун ойлор. Анан ушу таң калдым да. Эмне үчүн ушундай жакшынакай ойлорду, акылдуу, философиялык, тарыхый, нравалык, адеп ыймандык, адеп аклактык жакшы ойлорду айтып, практикалык турмушунда башкача болуп чыгып калды. Муну бизде кыргызда айтып коет, баягы илим алган, бирок билими жок деп коет да. Же болбосо ошол нерселерди ишке ашырууга өзү мындай белсенип киришкен эмес десек болот да. Мунун баары айтылган декларация түрүндө, баягы элдин алдында айтылган, жазган ойлорун, бирок баягы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет кылып, айлана чөйрөсү, бала бакырасы, үй бүлөсү мамлекетти башкаруу ишине кийлигишип кеткенден кийин бул айтылган сөздөрдүн баардыгы кагаз бетинде же китептин ичинде калып калган десек болот да. Жок, бул өзү терең изилдөөгө ала турган уникалдуу өзгөчө эме да. Себеби бизде ошондон кийин ушундай адат пайда болбодубу? Сонун сөздөрдү сүйлөшөт, элдин алдында жөн эле ээртип коет. Кылган иши. Анттарды берет дейсиз. Казам ичет. Ал эмес антты берет. Анан кийин мен ошо күндөлүгүмө жазыпмын. 1995-жылдын 2-июнунда ушул эмесинде. Манас миңге даярдык көрүүнүн жүрүшү кеңири планда талкууланат да. Анан талкуулангандан кийин абалдын өтө оор экендиги ачыкка чыгат. Себеби ошол кезде мына 92-95-жыл биздин мамлекетибиздин абалы өтө оор болгон да. Бүт республикалар өз алдынча болуп, чарбалык байланыштар үзүлүп, Союздан калган чарбалардын баары талкаланып, анан карап талдап көрсөлөр, Мамдирекцияга, Манас дүбүртү, Мурас, Таластагы Манас Ордо курулуп атат, Бишкекте Манастын айлы курулуп атат, экөө тең чала уже акча түгөп калган. Анан не кылышты билбей калышат да. Анан ошол жерден кайрадан бул биздин элитага Манастын айкөлдүгү эсине түшөт да. Анан элге кайрылышат. Манастан аянбай элим деген уран менен эсиңизде болсо керек. Манастан аянбай. Марафон өткөрүлөт. Марафондор өткөрүлөт жер-жерде. Эми ошондо кандай болгону булар ошондо мындай болот да. Эмени өзү негизи Манас миң июлда өтө турган болгон. Анан августка жылдырышып, бул талкууда болсо ал эмес, октябрга жылдырабыз дей баштайт да. Анын ортосунда баягы 92-жылы, анан 94-жылдагы чоң жер титирөөлөр болуп кетпедиби? Бир топ жерлерде, мына Токтогулда бир топ жерлерде баягы үйлөр кыйрап, бир эмелер жакшы эле болду, суу самырда болду, жолдор бузулду. Анан бул дагы экономикалык жактан Кыргызстан үчүн дагы бир абалды оордотууга бир шарт болуп калды да. Анан ошол себептен каражаттын бир тобун аякка да жумшаганга туура келди. Анан ошол себептен жана марафондордун өткөнү себеби Манастын 1000-жылдыгын, эпостун 1000-жылдыгын белгилейбиз деп чоң пландарды коюп алып алдыга. Дүйнөлүк баягы лидерлерди, дүйнөлүк ойчулдардын баарын чакырып алып, бирок өзүбүздүн даярдыгыбыз баягы жетишпей жаткандай абал түзүлүп калды да. Ошол себептен баягы
күндүр түндүр иштөөгө туура келди. Жанагындай марафондорду өткөзүп, элге кайрылып, Манастан аянбай элим деген чакырык таштоого туура келген да. Анан ошондо кызык болуптур да. Мына талас эл, эми талас эл андай эле көп эмес да. Орточо райондо эле бар. Булар таманы менен тике туруптур да. Манас Ордо комплексине келип бекер иштешкен экен. Туура. Бекер. Андан сырткары ошо курулушта иштегендерге тамак берип атышыптыр. Эл ичинен келип даярдап. Анан эми андан тышкары конокторду кабыл алганга даярдаш керек да жерлерди. 1-класстын балдарына чейин иштеген экен. Көрдүңүзбү? Бул патриоттуулуктун бир чоң эмеси болгон да. Анан нарын көтөрүлөт. Нарын жанагы бийик коноктор кабыл алуучу боз үйлөрдүн ичиндеги жасалгаларды нарындыктар жасаптыр. Жанагы туш кийиздер, килемдер, баягы идиш каптар, башкаларды. Эми ошону нарындыктар унутпай азыр дагы эле ошо кол өнөрчүлүк боюнча жакшы келатышат. Ал эми чүй бияктан мекемелер болсо, бир айлыгынын бир жумалыгынан баштап кээ бирөөлөр бир айлыгыны пенсиясына чейин берет да. Анан түштүк тараптан мына Баткенден бир 80ге чыккан аксакал атайын үй даярдаткан. Үй даярдатып, сыртына Манас миң деп жаздырып туш кезине. Алайлыктар 30 үй даярдаган атайын. Анан 3 кабаттуу үйдү да ошол классы даярдап келген да. Эми ошол 3 кабаттуу үй өтө кызыктуу да. Муну Лютфулла Жусупахматов деген Ош мамлекеттик университетинин биологиялык факультетинин окузуучусу болгон өзү. Ошо киши өзү сызган. Анан биз Ошто анын жасап атканда барганбыз. Мен Ошто жашадым ошол кезде. Барып көргөнбүз. Эл ишенген эмес 3 кабаттуу үй деп. Анан ошол кийин келип таласта көркү болбоду, ортого тигилип. Анан бүгүнкү күндө жана Курманжан Датканын музейи болуп, Сулайман тоонун этегинде тигилип турат. Эми Лутфулла аке жөнүндө дагы эскергенден кийин айта кетели, бул киши өзү Ноодогу кат деп илгери Союздун убагында чыккан китеби бар эле. Бул Ноокат деген жер Ноодогу кат деп ошол аска бетиндеги баягы жазылган, тартылган сүрөттөрдүн баардыгын өз үстүнөн аркан менен түшүп, бир нече ай баягы кагазга сызып ошону. Анан бул жерде обсерватория болгон экен байыркы мезгилде деп китеп жазган адам да. Кийин баягы Саймалуу таштагы сүрөттөрдү, петроглифтердин баарын изилдеп бир жолу келип кеткен бул жерге. Эми раматылык жайы жаннаттан болсун. Бул киши кыргыз тарыхын изилдөөгө дагы чоң өзүнүн салымын кошуп кетти десек болот. Бул петроглифтерди ошо 60 миңден ашык петроглифти таш бетиндеги жазуулардын бетине кагаз коюп, ошонун истампашын жасап, ошол эмнени түшүндүрөрүнө жаз эметкен киши да. Анан бул китебим 60 том китеп болот деп айткан эле да. Бирок тилекке каршы биринчи тому чыкты, кийинки томдору чыктыбы чыкпай калдыбы мен билбейт экенмин. Ушундай бир патриот адам эле. Анан ошол адамдын өзү чийип жанагы 3 этаж боз үйдү жасагандыгын биздин телекөрүүчүлөр дагы авторун билип коюш керек да. Ошо кандай адам болду экен деп. Ал бул 3 этаж үйдүн тагдыры өтө өзүнчө эле бир эпопея. Ошко барсак азыр Сулаймантоо музей комплексинин алдында турат. Убагында айтышкан да, мунун кулап түшүп калат, чыдабайт деп. Азырга чейин ушундай сон жасалган да. 25 жылдан бери турат. 25 жылдан бери турат. Анан Лютфулла Жусупахматтын тагдыры мындай болду да. Бул кишинин уулу врач болгон, көрүнүктүү врач. Анан Ош баягы калайманында мына белгиленип атпайбы азыр Ош. Ошондо мыкаачылык менен каза болуп, мунун денесин сууга ыргытып ийишип, каналдын аягынан 3 күн издеп жүрүп араңдан зорго табылат. Уулу өзүнүн. Анан ошодон кийин бул киши катуу инсульт болуп калды. Ошодон оорукчан болуп калды, өзүнө келе албай, кийин сүйлөй албай калды. Болбосо бул кишинин жарата турган эмгектери, укмуш пландары абдан мыкты болчу да. Эми тагдыры ошондой болду. Эми эмеге келебиз. Жанагы ат жарыш.
Эми бул ат чабышты негизинен 1000 чакырым түзгөн ат чабыш. Шуну Түркмениядан өзүңүз айтың, кандай болгон? Түркмениядан бул Таласка чейинки аралыкты ошо 1000 чакырым белгилешип, анан ошол жерден баягы күлүктөрдү чаап, кадимки Көкөтөйдүн ашындагыдай күлүктөрдү чаап, алдында ак куланы манасата салып дегендей чоң жарыш болгон да. Анан бир топ аттар, ошо Ашкабадтан чыккан аттар бир нече күн жол жүрүп, анан келгенде 2 ат келген да Таласка. Мен эсимде 2 ат келген, ошонун экөө тең Кыргызстандын аты болгон да. Бирөө жеткенден кийин ат өлүп калган. Жолдо араптардын күлүктөрү, түркмөндүн акал-текелери бардыгы тең чыдабай жолдон калганы калып, өлгөнү өлүп, бутун сындырганы бутун сындырып, бир топ баягы чоң мелдеш болгон. Анан ошондо Кыргызстандын аты келгенине бул өтө биз үчүн сыймык болгон болчу да. Анан бул ат жарыштагы негизи эң бир элдин күткөн баягы кыргыздын намысын, элдин намысын бир кыргыздын намысын ошол баягы бир күлүк ат намысты алып берет, анан бир жакшы баатыр алып берет дегендей, ошол кыргыздын күлүгү келгендиги бул өтө кубандырган да. Анан бул боюнча биз атайын теле берүү жасаганбыз. Кемел Ашыралиев деген сайыпкер болуп, анан ошол ат чабыштын башынан аягына чейин катышып жүргөн ар бир атты сүрөттөп берген да, ар бир катышкан ат боюнча ал киши айтып берген, Кемел Жакешевич. Анан бул боюнча эми ошол берүүбүздөн теле көрүүчүлөрүбүзгө кайталап дагы беребиз да. Ал эми андан тышкары театралдаштырылган баягы оюн зоок болгон. Муну эми ошол Манас эпосунун белгилөө 1000 жылдыгын белгилөөгө катышкан Талас жергесинде, Манас Ордодо атайын ат майдан уюштурулган. Ошол ат майданга келген 5 мамлекеттин президенттери, андан сырткары көптөгөн баягы Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун чакырган коноктору, жазуучулар, акындар келишкен. Тиги Давид Күгүлтинов деген акынды мен өзүм көргөм да, ошол жүргөнүн. Ушул сыяктуу бир топ баягы мамлекеттик ишмерлер болгон, чоң маареке болгон да. Анан элдин көбү баягы стадионго, ат майданга батпай калган элдин көбү Кароол чоконун капталында, ошол стадион жак бетинде, түндүк бетинде көптөгөн миңдеген адамдар отуруп ошо театралдашкан оюн зоокту көргөн. Мунун режиссеру катары белгилүү кинорежиссер Болот Төлөнүш Шамшиев агай раматылык болуп кетти бул киши баягы. Анан ошол киши режиссер катары баягы уюштуруп, ошонун театралдаштырган кыргыздын баатырлары баягы духту көрсөткөн да, ошол кыргыздын жоокердик духун ошол келген меймандарга жалпы 1000 жылдыкты белгилөөдө катышкан Кыргызстандын жарандарына 7 областтан келген меймандардын бардыгына көрсөтүп күбө болгон да. Бул өтө чоң баягы нерсе болгон. Ошол кезде мен президенттин администрациясында пресс-службасында иштейт элем. Анан Япониядан келген журналисттерди алып барышым керек эле. Анан ошол 2 журналистти алып бардым. Алар бир 3-4 чемоданы менен келиптир. Анан эң кызыгы буну ТРТ телеканалы, ТРТ Авразия деген канал дүйнөгө баягы түз чагылдырып берди да. Ал убакта бизде мүмкүнчүлүк чектелүү болчу. Биздин КТРКнын деле мүмкүнчүлүгү ал убакта КТР болуп аталчу, башка каналдардын деле баягы мүмкүнчүлүгү чектелүү болчу. Ошол себептен түрк туугандар келип ошону түз дүйнөгө алып берип атты. Андан тышкары жанагы Япон журналисттери деп айтпадымбы? Булар жана чемодан менен келип эле
Ана мен бұл не кийим кечектерин алып келгенби деп ойлогом. Жок, булар ошол парабол эмесин бир чамадан экен, тарелкасын. Ошону жазып коюп эле, анан баягы проводу жок, эчтекеси жок эле оператору тартып, булар дагы түз Японияга берген да. Анан ошол мезгилде Франциядан, Германиядан, Австриядан, Америкадан келген журналисттер ушу Манас эпосунун 1000 жылдыгын чагылдырууга аябай катышкан да. Ошол как журналисттердин иштегендерин көрүп мен дагы аябай таң калгам. Анан дагы бир эме Рейтер агенттигинен, дүйнөгө белгилүү агенттигинен келген оператор дагы ошол баягы тарткандарын тартып, анан тексттерин жөнөтүп, ал убакта бизде жанагы ноутбук эме деген компьютерлер жаңы келип аткан мезгил эле. Анан ошо журналисттердин ошол жерден эле жазып, анан жөнөтүп атканын тексттерин интернет аркылуу жөнөткөндө мунун качан чыгат десем, бүгүн азыр мынакей уже верстка мен мага мынча сап берди, ошончо сапты жазып туруп жөнөттүм, бүгүн уже кесип басылат дегенди көргөндө бул мен үчүн чоң фантастикадай сезилген да. Эми баягы мезгилдин өтүшү менен ал нерсенин баары бүгүнкү күндө бизге дагы келди. Кудай буйруса, бул Манас 1000дин белгилениши бул кыргыз электрондук журналистиканын дагы өнүгүшүнүн башаты болсу деп айтсак болот да. Ошол жерден көрдү да биздин журналисттер дагы кандай иштеш керек экенин, оперативдүү иштегендин үлгүлөрүн ошол жерден көрдүк да. Анан бир мындай кызыктуу окуя бар да, Темирбек мырза. Ошол жанагы Ашхабад Бишкек талаасы 1000 чакырым ат жарыш. Ушул бир франциялык айымга өтө чоң таасир берет экен. Мынан бир 8-9 жыл мурда бул анан Бишкекке келип, Бишкектен анан Чоңолайга барды. Чоңолайга барып, мен дейт кыргыз жылкысын издеп жүрөм. Мен ошондо кыргыздын аттары биринчи орунга келгени, озуп келгени укмуштай таң калтырды. Ошо кыргыздын өзүнүн баягы тарыхый атын деп издеп, бул мынабу Скөлгө да барган экен. Кыргыздын чаар аты Папалуза деген пародадагы атты издеп жүргөн да, анан көп таап эме кылып, ошо сүрөткө тартып, анан атты алып кетем деп да жүргөн. Бул боюнча дагы маалыматыбыз бар анча-мынча. Эмеге Ленин чокусунун алдында ат жарыш уюштурган 2 жолу. Барып ат жарыш уюштуруп ошол жерде. Анан ошондо ал айымды көргөнбүз, ошол жерде айткан. Мен ошол Манас 1000деги ошол ат жарыш эч эсимден кетпейт деп. Мына көрдүңүзбү кандай, мындайча айтканда чоң таасир берген. Эми ошо жанагы Манас 1000дин мааракенин негизги бөлүгүнүн баягы жыйынтыкталуу жагын сиз азыр жакшынакай кылып айтып өттүңүз. Эми ага чейинки, ошого жеткенге чейин иш-чаралар бар да. Бул 25 мына расмий күн тартиби 25 августтан 31 августка чейин баягы гезиттерге чыгып, телевизордон көрсөтүп, 23 мындай, 26 мындай деп айтканда, бул эми кульминациялык окуя болгондуктан муну кичине сыдырып өтүшүбүз керек да. Ошол иш-чаралардын тизмеси бар турбайбы сизде? Бардыгы бар. 25 август жума болгон экен ошондо. Меймандарды тосуп алуу, Манас эпосунун 1000 жылдык майрамынын меймандарын, катышуучуларын Манас аэропортунда, автомобиль жана темир жол вокзалдарында тосуп алуу жана Бишкек шаарынын мейманканаларына жайгаштыруу. Бул 25. Басма сөз конференциясы журналисттер жана меймандар үчүн Тарых музейинин залында өткөрүлөт. Ошол эле күнү. Кечки сый тамак. Андан соң меймандар кечки сый тамакты ичип алып, театрларда жана мамлекеттик циркте Манас эпосуна байланыштуу спектакльдерге, оюн зоокторго катыштыруу. 26 август эртеси мамлекеттик улуттук китепканада Манас эпосу дүйнөлүк адабиятта китеп көргөзмөсүнүн ачылышы.
Мамлекеттик сүрөт музейинде Манас эпосу көркөм сүрөт өнөрүндө деген көргөзмөнүн ачылыш аземи. Түштөн кийин Касымалы Баялинов атындагы мамлекеттик китепканада Манас балдар дүйнөсүнө китеп көргөзмөсүнүн ачылышы. Кечинде Манас кинотеатрында Манас эпосуна арналган кино жумалыктын ачылышы. Ошондой эле 5 күн бою болуучу Кожомкул спорт сарайында өтүүчү Манас эпосунун 1000 жылдыгына арналган спорттун ар кандай түрү боюнча мелдештердин ачылышы ошо 26 күн ачылат экен. Түштөн кийинде кечки саат 17-нде чет элдик ардактуу коноктордун катышуусунда Манас айылы маданий этнографиялык комплексинде өтүүчү bir жумалык ар бир область bir күндөн эме кыла турган bir жумалык этнофестивалдын ачылышы болот экен. Эми 27-август жекшемби болгон экен 20. Улуттук филармонияда Манас эпосу жана дүйнө элдеринин эпикалык мурасы деген темада күнү бою улануучу эл аралык илимий практикалык конференция. Ал конференциянын аты Манас эпосу жана дүйнө элдеринин эпикалык мурастары аталып, бул конференцияга Россия, Түркия, Америка, Кытай, Германия, Индия, Япония бая 1 жыл мурда катышпадыбы? Ошолор кайра келет экен. Баш болуп 30га жакын өлкөнүн илимпоздору катышып, 130 баяндама жасалып, суверендүү Кыргызстандын 1000 жылдык Манасы аттуу декларацияны кабыл алышат экен. 28 августта дүйшөмбү болгон экен бул. Манас эпосу жана дүйнө элдеринин эпикалык мурасы эл аралык симпозиумдун ишинин аякташы. Ошол эле күнү түштөн кийин Турция мамлекетинин президенти Сулайман Демирел, Азербайжан Республикасынын президенти Гейдар Алиев, Өзбекстандын президенти Ислам Каримов, Түркменстандын президенти Сапармурат Ниязов жана ЮНЕСКОнун председатели Фредерика Майор, буунун Бириккен Улуттар Уюмунун жооптуу кызматкерлери, Россия Мамдумасынын төрагасы жана Жогорку Кеңештин депутаттары, көрүнүктүү тарыхчылар, жазуучулар жана башкалар болуп, эмеде филармонияда салтанаттуу жыйын өтөт экен. Анан ошол жыйындан кийин бул жерде белгилей кетиш керек. Ошонун таасиринен барып анан Сапармурат Ниязов Рухнама деген китепти жазууга киришет. Ошол жанагы конференциянын таасиринен. Ал киши өзүнүн эмеси бар. Анан Рухнама 1, Рухнама 2 деген китеп жазып, ал кыргыз тилине которулуп, Бишкекте келип бет ачар болуп, аппарат жетекчиси келип бет ачарын өткөргөн. Ошондо ошол киши айткан. Сапармурат Ниязов ушунчалык Манастын 1000 жылдыгынын таасири күчтүү болгон экен, барып эле дейт, ойлонуп эле дейт, жазып атат дейт. Кыргыздар жасаган түркмен кандай эл болуп экен деп анан кийин жазып баштады да. Анан бул Рухнаманы ал жерде бүт мектептерде окутуп, сабак катарында, улуттук идеология катарында алып чыгышпадыбы? Ооба. Анан 28 августта кечинде саат 17-де чет элдик ардактуу коноктордун катышуусунда Манас айылы маданий этнографиялык комплекстин ачылышы болуп, аларды премьер-министр Апас Жумагулов тосуп алат экен. Меймандар 40 чоро, Манастын Кароол мунарасы, Куттуу таш, Манастын эстелиги, ошолорду көрүп, анан Салам алик деген ортодогу аянтта, анан Манас Ордо конушу деп жана 3 боз үйдүн эмесин, ошол жерге анан Манас Ордого баягы президенттери Гейдар Алиев, Сапармурат Ниязов жана башкалар чыгышып, ошол жерде анан Аскар Акабыч сөз сүйлөгөн, ал сөзүнө өзүнчө токтойбуз, анын мааниси өтө чоң. Анан ошондон кийин анан Талаш шаарын көздөй жол тартат экен. Барып анан кийин боз үйлөргө жайгаштырылышат экен.
боз үйлөрдө анан жана президенттерге кечки сый тамак берилет экен. Жанагы жасалгаланган. 29 август таңертеңнен Таластагы Манас ордосу тарихи маданий комплексин ачуу азем болот дейт. Андан кийин Манас эпосун баяндаган, азыр сиз айтып өткөн жанагы залкар окуя, театрлаштырылган оюн зооктор, улуттук ат оюндар, анан кийин ошо жерде мелдештер өтүрүп, меймандар үчүн улуу тойдун түшкү сый тамагы берилип, меймандар ошо түштөн кийин эле сый тамактан кийин анан Бишкекти көздөй жол тартышат экен. 30 август шаршемби болгон экен, түштөн кийин. Манас эпосунун 1000 жылдыгын майрамдоо салтанаттуу жабылат. Улуттук уюштуруу комитетинин доклады, меймандардын куттуктоо сөздөрү угулат, концерт болот. 31 август бейшемби эртең менен Манас эпосунун 1000 жылдыгын майрамдоого келген меймандардын катышуусу менен Кыргызстандын көз каранды эместигинин күнүнө арналган салтанат болот экен. Түштөн кийин меймандар үчүн Аларча Капчыгай багына экскурсия уюштурулат экен. Кечинде улуттук оюндардын жана каскадерлордун эл аралык биринчи фестивалынын финалы көрсөтүлөт экен. 1 сентябрь жума күнү бою Манас аэропортунун автомобиль жана темир жол вокзалдарынан 1000 жылдык мааракенин урматына келген меймандарды сый конокторду салтанаттуу узатуу дейт. Өзү негизи бул иш планда көрсөтүлгөн иш-чаралардын дээрлик бардыгына тең катыштык да. Анан мен эсимде баягы иш-чарага даярдануу мезгилинде бул май айында да анан Рейтер агенттигинен бир Шафкат деген өзбек жигит экен, оператор. Анан бир манасчыны таап берсеңиз, анан бир мындай ошол манасчы мына бир жакшы бир жерде айтса деди да. Анан Назаркул Сейдирахманов деген ал кезде күпүлдөп айткан, азыр аксакал үнү баягы чыйылдап калды, бирок ал убакта тимине күпүлдөп укмуш айтчы. Анан ошо Назаркул байкени барыбынан, байке могу Рейтерден келиптир, айтып бербейсизби? Ой, мен чарчадым, ана мына, чарчабаңыз. Эртең менен тагында саат 6-да тарталы деп сүйлөштүк, күн баягы жаңы көтөрүлүп келатканда эфир таза болот деп тиги жигит айтып калды. Анан аны алып бир шырдакты салып алып Байтыктын бөспөлтөгүнүн биягындагы эмеге чыктык да, резиденциянын үстүнө чыгып, анан баягы кызгалдак гүлдөрү жаңы гүлдөп аткан мезгилде анан шырдакты салып коюп 10 мүнөт айтты, тигил аябай жазды. Анан кеткенден кийин бир 2,5 мүнөттай эфирге кетиптир да. Анан 2,5 мүнөт эфирге кетти. Кийин 1000 жылдык белгиленип аткан мезгилде журналисттер баары эле манасчыны тартабыз деп жүрүптү да. Анан кийин тиги Каба Атабеков деген аксакал, Шабай Азизов аксакалдарды көрсөтүп, мына булар жок, Рейтерден кеткен манасчыны таап бергиле депчи. Как раз Назаркул Сейдирахманов деген цирктын эмесинде манас айтып атканда, анан ошол жерге барып журналисттер кадимкидей бири менен бири талашып, германиялык журналист менен франциялык журналист, мен бул идея меники болчу, жок, мен тартышым керек деп, ой, сага да жетет, сага да жетет деп. Мен ойлогом да журналисттерди бир эле алып барып тарттырып коеюн депчи. Жок, алар өздөрү менин суроом өзүнчө болот дешип, анан бирине бирин киргизбей, ошол жерде 1,5 саатта интервью берген да. Кийин Францияга чакырып, Германияга чакырып, ошол барып манас айтып келди. Бул дагы ошол Манас эпосун белгилөөдөгү бир чоң бир иш-чара. Анан негизинен бул иш-чараны жакшы дүйнөгө тааныта турган журналисттер экен да. Ошол жактардан келген журналисттер айтып берип, ушул элдин өзгөчөлүгүн, элдин кыргыз элинин эпосунун байыркылыгын, аны эл мына мындай айтарын, бул Манас жөн эле кагаз бетинде калган Илиада, Одиссея сыяктуу өлүү эпос эмес, тирүү эпос экендигин ошол четтен келген журналисттер
баягы баса белгилешип, анан Манасчынын күпүлдөтүп айткан Манасын журналисттик чеберчилик күчтүү да. Манасты жеткизгенде анан дүйнө эли чыны менен бул Манас улуу эпос экендигин тааныды десек болот да. Ооба. Ал ошол Манас минге карата иш-чаралар Германияда, Англияда, Францияда, Америкада, Индияда өткөн экен да. Кийин анан жарыкка чыкпады. Анан мындай да. Мына могу Манастан мамлекеттүүлүккө карай деген китепте Аскар Акаевичтин доклады толугу менен берилген да, көлөмдүү доклад. Ошодон бир кыскача үзүндү келтирүү азыр ылайыктуу болуп турат да. Абдан. Аскар Акаевтин Таласта Маракенин ачылышында сүйлөгөн сөзүнөн Манастан мамлекеттүүлүккө карай китептин 24-бетинде. Манас кыргыз элинин өзгөчө зор көлөмдүү баатырдык эпосу. Көп кылымдар бою кыргыздардын эл катары атын сактап, тукум уулоо, биримдигин жоготпоо үчүн жүргүзүп келген тынымсыз кармашын баяндаган улуу чыгармадагы башкы тема элдин эркиндиги, көз карандысыздыгы үчүн күрөш. Сырттан басып кирген душмандарга каршы салгылашууларда көрсөтүлгөн эрдиктерди даңгазалоо, ынтымакка чакыруу. Манас эпосу орус, англис, казак, өзбек, түрк, немис жана башка тилдерге которулуп жатат. Бүгүн Манас эпосу дүйнөлүк көркөм ооз-эки адабияттын, жалпы адамзаттын, маданияттын ажырагыс бөлүгүнө айланды. Манас эпосу бийик гуманизмге сугарылган эпос. Ал кыргыз рухусунун туу чокусу деп баа берген Чыңгыз Айтматов. Манасты жана анын чоролорун эл жери үчүн ажалдан кайра тарттырбай алга сүрөгөн улуу күч ушу болгон. Калкым кыргыз сен үчүн курман болуп кетейин деп алар ата журттун ар намысы үчүн кара башын канжыгага сайып коюшкан. Ошонусу менен Абыке Көмөш, Алтарам жана Көзкаман сыяктуу тар мүдөлүү алсыздардан асман жерде айырмаланышкан. Улуттук ар намысты баарынан бийик туткан ушундай атуулдук ариет ушу тапта өлкөбүздүн башкалардан калбай гүлдөп өнүгүүсү үчүн аба суудай зарыл экенин өзүнүн өзү түшүнүктүү эмеспи? Манастан үйрөнө турган үлкөн үлгүлөрүбүз, асыл өрнөктөрүбүз, алчу сабактарыбыз эң эле арбын. Андан азыркы адамзат турмушунун не бир көйгөйлүү жагдайлары, коомдук, саясий, этникалык, ыйман адептик, экологиялык жана философиялык проблемалары менен үндөшүп турган көп маселелерди көрүүгө болот деген экен. Көрдүңүзбү кандай сонун сөздөр айтылган. Анан ошол баягы ачылган күндө салтанаттын жүрүшүндө ошол жерге анан абдан билимдүү адамдарга, тарыхчыларга, биздин баягы көрүнүктүү мамлекеттик ишмерлерге сөз берилген да. Ошо сөздөрдүн анча-мынча баягы айткан эпитеттерде мындай дешкен экен. Кыргыз манасы менен дүйнөгө таанылып, дүйнөлүк маданиятка, жалпы адамзаттык рухка өлбөс өспөс салым кошуп, дүйнөлүк тарыхка бараандуу из калтырган. Манас дастаны кыргыз элинин маанайына шам болуп жагылып, иштен нурландырган жогорку ажайыптуулуктагы көркөм дөөлөт. Манас дүйнө кезип, бүткүл алам боюнча тарап турган улуу рух. Манас кыргыз элинин кебелгис күчү, кажыбас кайраттуулугу жана чексиз каармандыгы. Манас миңдеген жылдарда кыргыздын жан дүйнөсүнө саймаланып, өчпөс болуп өрүлүп калган кыргыз элинин рухи, жаны, жеңишчил духу. Манас дастаны кыргыз элинин тарыхтан роолонгон таберик конституциясы. Деп анан кийин кыскасы жыйынтыктап айтканда моундай борбордук ой айтылган да. Биз Айкөл Манастын мураскорлорубуз. Күндөн жаралган, нурдан бүткөн, гени таза,
түбүбүз түптүү ар элбиз. Манас духубузга, Манас рухубузга таянып, Кыргызстаныбызды ар бирибиз сыймыктангандай, чет элдер сунуктангандай гүлдөгөн өлкөгө айлантабыз деген ушундай жакшы сөздөрдү баягы декладка айтышканда. Эң сонун айтылган сөз экен. Чыны менен ушу биздин мамлекетибиз ошо гүлдөгөн мамлекетке келечекте айланат деген үмүт менен бүгүнкү берүүбүздү соңуна чыгаралы. Себеби 1 саат убактыбыз бир паста өтүп кетти. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин студиябыздын коногу жазуучу, публицист, Манас эпосунун 1000 жылдыгынын хронографы деп айтсак болот. Ошонун хронологиясын бүт баягы эрикпестен ар бирин тыкат изилдеп, ошол айтылган сөздөрдү, өткөн иш-чаралардын баарын тизмелеп жазып, өзүнчө дагы эмгек жаратып келе жаткан биздин замандашыбыз Муса Сапаев агай болду. Сизге рахмат агай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар. Deniz boyunda orgu çan çıkar. Orguan çangdı görgünde enne kengin can çıkar. Atandın görgünde orguan çangdı karasa.